8 январь. Жоготууга мүмкүн эмес болгон нерсеге ээ болуңуз. Ыйса аларды карап, адамдар муну кыла алышпайт, бирок Кудай кыла алат. Анткени Кудай бардыгын кыла алат деди. Марк 10-27-аят. Бул аятта Ыйса бизди дүйнө кезип кызмат кылганга жана алдыңкы катардагы жакшы кабар таратуучу болгонго же ушундай адамдарды колдогонго шыктандыруу үчүн эки чындыкты айтат. Биринчи, адам үчүн мүмкүн болбогон бардык нерселер Кудай үчүн мүмкүн. Марк 10-27-аят. Жүрөгү катууланып калган күнөөкөрлөрдү Кудай өзү эң жогорку планына ылайык тоо кылдырат. Биз өзүбүздүн алсыздыгыбыздан коркпошубуз же ага кабатырланбашыбыз керек. Согуш Теңирдики, андыктан ал бизге жеңиш берет. Экинчи, Машаяк биз үчүн иштөөнү жана бизге ушунчалык көп колдоо көрсөтүүнү убада кылат. Андыктан жакшы кабар таратуучулук кызматыбыз аягына чыкканда, биз өмүр бою эмнелерди курман кылган болсок, ошолордун баарынын орду толтурулганын көрөбүз. Марк 10-29-30 аяттар. Эгерде биз Машаяк айткандай кызмат кылсак, ишибиз оңунан чыкпаган оор жагдайлар да бизге пайдалуу болгонун көрөбүз. Биздин рухий ден соолугубуз жана кубанычыбыз 100 эсе жакшырганына күбө болобуз. Ал эми көз жумганыбызда өлбөй, түбөлүк өмүрдү утуп алабыз. Мен муну менен сиз эр жүрөктүктү таштап, Машаяк үчүн эч нерсени курман кылбай эле коюшуңуз керек деген ойду айткым келбейт. Колуңузда болгон нерсенин баарынан баш тартып, эң терең эң сөөлөрүңүздү канааттандырган өмүргө ээ болгонго чакыргым келет. Падышалардын падышасына кызмат кылуу артыкчылыгына ээ болуу үчүн башка бардык нерсени керексиз таштандыдай көргөнгө чакыргым келет. Дүкөндөн сатып алган, тамтыгы чыккан кийимдериңизди чечип, Кудайдын элчилеринин кийимдерин кийгенге чакыргым келет. Куугунтуктар жана кыйынчылыктар болбой койбойт, бирок кубаныч эсиңизде болсун. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Матай 5-10-аят. 1956 жылдын 8 январында Джим Эллиот менен анын башка 4 кызматташы 60 кишиден турган индеецтердин Уарани деген уурусуна жакшы кабар таратканы барышканда, индеецтер аларды өлтүрүп салышкан. Алардын аркасында 4 аялы жесир жана 9 баласы атасыз калган. Элизабет Эллиот жазгандай, дүйнө муну үрөйдү учурган кайгылуу окуя деп эсептеген. Бирок анын айтышынча, дүйнө Джим Эллиоттун жеке ураанында камтылган чындыкты түшүнгөн эмес. Жоголгус нерсеге ээ болуу үчүн жогото алган нерсесинен айрылганга даяр болгон адам акылдуу адам.